Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Биз кайрадан Элтер билим телеканалы аркылуу аралыктан электромонтаж кесиби боюнча сабагыбызды улантабыз. 100-чү кесиптик лицей өндүрүштүк окутуунун устаты Сарыков Данияр Жакшылыкович. Урматтуу окуучулар, биз өткөнкү сабагыбызда электр эсептегичтери боюнча, тагыраак айтканда 3 фазалуу электр эсептегичин 3 фазалуу түйүнгө кантип туташтырсак болот, ошол боюнча өткөнбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы 3 фазалуу электр эсептегичин токтун трансформатору аркылуу туташтыруу болуп эсептелет. Сабагыбыздын максаты 3 фазалуу электр эсептегичин токтун трансформатору аркылуу туташтыруу, принципиалдуу схемасын колдонуп 3 фазалуу түйүнгө туташтыруу, 380 вольт чыңалууга туташтыруу болуп эсептелет. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабактын негизги максаты бул трансформатор тока деп коебуз. Бизде токту азайтуучу трансформаторлордун жардамы менен электр эсептегичин кошуу болуп эсептелет. Себеби бизде өткөнкү сабакта айтканбыз, эгерде электр эсептегичтери 60 амперден жогору болсо, эгер кубаттуулук жогорулап 60 амперден өтө турган болсо, же 100 амперден өтө турган болсо, счетчиктин өзүнүн максатына жараша болот. Демек, сөзсүз түрдө ушул учурда токту азайтып туруп, схеманын негизинде трансформатор ток аркылуу туташтыруусубуз зарыл. Себеби электр эсептегичтери бул учурда көтөрө албай калышы мүмкүн электр энергиясын. Ошондуктан сөзсүз түрдө трансформатор ток аркылуу туташтыруу зарылдыгы келип чыгат. Трансформатор тока аткарган кызматы бул өлчөөчү жана ченөөчү приборлорго электр тогун азайтып берүү болуп эсептелет. Ошо өлчөгөнгө атайын ыңгайлуу кылып азайтып беришет трансформатор токалар. Трансформатор токалар булар баардык эле трансформаторлор сыяктуу магнитопровод жана атайын оромдон турат. Ушул аркылуу токту азайтып, счетчикке, ченөөгө ыңгайлуу кылып өткөрүп берет. Бүгүн болсо биз ушул принципиалдуу схеманын негизинде трансформатор токаны 3 фазалуу түйүнгө туташтырабыз. Ал үчүн бизде экранда атайын азыр сиздерге принципиалдуу схема көргөзүлгөн. Бул жерде баардык проводдор, баардык схема өзү негизинен кандай чогултулат, тактаана көргөзүлгөн. Эмесе практикалык тапшырмага өтсөк, ошол жерден жакшылап карап турсак, кандай туташат, кандай кошулат. Эмесе окуучулар, биз практикалык тапшырмага өтсөк, схеманы болсо көрүп алдык. Эми схеманын негизинде атайын электр эсептегичин трансформатор тогунун жардамы менен кураштырабыз. Бул үчүн бизде мына 3 фазага атайын орнотулуучу 3 трансформатор тогу колдонулган. Бул трансформатор тока 100 ампер токту 5 ампер току азайтып берет. Ал эми биздин счетчиктагы атайын 5 же 6 амперге туташтырууга ыңгайлуу болот. Мунун баары өзүнүн атайын өзүнүн данныйларында, өзүнүн берилиштеринде жазылуу болот. Өзүнүн канча амперлик керек, муну өзүңөр эсептеп, так туура аныктап туруп кошуу зарыл. Жана ошондой эле замыканиядан, нагрузкадан коргоочу автоматтык күйгүзгүчтөр орнотулган, жана нолевой шина и заземлениянын шинасы. Биринчи кезекте биз схеманын негизги чынжырчасын чогултуп алышыбыз керек. Ал үчүн биз биринчи автоматтык күйгүзгүчтөн экинчи автоматтык күйгүзгүчкө негизги 3 фазаны алып келип жеткиребиз. Бул үчүн биз биринчи фазаны алабыз. Бул жерден атайын проводдорду убакыт үнөмдөө үчүн дайындап алганбыз. Бул А фазасы. А фазасы балдар өзүңөр көргөндөй келип, трансформатор тогу аркылуу өтүп, экинчи автоматтык күйгүзгүчкө туташылышы керек. Бул аркылуу биринчи фаза келет.
Жана ушул жерде жөн гана провод трансформатор тогунун ортосунан гана өтөт. Жана магнит талаасы аркылуу трансформатордун тогу токту счётчикке өлчөгөнгө ыңгайлуу кылып азайтып берет. Жана экинчи фазабыз. Биринчи автоматтык күйгүзгүчтөн экинчи Б фазасын алабыз дагы. Кийинки экинчи автоматтык күйгүзгүчкө туташтырабыз. Бул жерде да өзүңөр көргөндөй трансформатор тогу аркылуу алып өтөбүз проводду. Жана үчүнчү проводубуз, атайын даярдап алган үчүнчү проводубузду фаза С деп коебуз. Үчүнчү фазага туташтырабыз. Автоматтык күйгүзгүчтүн үчүнчү фазасы. Жана үчүнчү трансформатор тогу аркылуу өтүп, экинчи автоматтык күйгүзгүчтүн үчүнчү клеммасына келип туташат. Бул аркылуу бизге С фазасы келип жетти. Бир полюстуу автоматтык күйгүзгүчтөргө перемичканы кошо кетсек болот. Бул үчүн биз атайын ар бир фазадан алып өтүп туташтырып кошушубуз керек. Мисалга алсак, биринчи фазаны алабыз. Контактыларды кылып атканда сөзсүз түрдө бекем катуу жасашыбыз керек. Бизде азыр 3 полюстуу автоматтык күйгүзгүчтөн биринчи бир полюстуу автоматтык күйгүзгүчкө А фазасын алып өттүк. Жана Б фазасын алабыз. Жана экинчи бир полюстуу автоматтык күйгүзгүчкө кошобуз. Жана ошондой эле акыркы үчүнчү фазаныкын алабыз. Бул жерде үчүнчү фаза биздики С фазасы. Бул үчүн биз экинчини бошото турушубуз керек экен. Бул жерде азыр үчүнчү даярдалган проводубуз С фазасынан алынат дагы. С фазасынан алынат дагы. Үчүнчү бир полюстуу автоматтык күйгүзгүчкө келип кошулат. Жана калгандарын жакшы бекем бекитебиз. Эсиңерде болсун, эң башкысы бул жерде 3 фазалуу болуп, нагрузка көп болгондуктан контакттар бекем отурушу керек. Негизги замыкание жана нагрузканын баардыгы ушу контакттан келип чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн контактыларды катуу бекем туташтыруу зарыл. Негизги чынжырча чогулуп бүттү. Эми 6 же 5 амперге ылайыкталган электр счётчигин трансформатор тогуна туташтырабыз. Ал үчүн биз атайын схеманын негизинде биринчи электр эсептегичин биринчи контагын алабыз. Бул жерден чыгат дагы биринчи токтун трансформаторунун S1 контагына барат. Тактап айтканда, оромдун началасы деп коет, башталышына келип туташат. Бул жерде бизде S1 деп белгилениптир. Ошол S1 контагына туташтырабыз. Электр эсептегичинин үчүнчү контагын алабыз. Үчүнчү контагынан ушул эле биринчи токтун трансформаторунун S2 контагына туташтырабыз. Трансформатор тогунун оромунун бүтүшү, конец обмотки деп коет орусча айтканда, бүтүшү ушул жерге келип туташтырабыз. Ушул аркылуу биринчи оромго келип ток жетет. Калган оромдор ушундай окшош түрдө кетет. Бирок биздин билишибиз керек, счётчиктин кайсы контактыларынан чыгат. Бул болсо 4-чү контагынан чыгат. Кийинки 4-чү контагын алабыз. Мунун баары эми схемада берилген, ошо схема менен так туура аткарыш керек. 4-чү контагынан чыгат дагы экинчи трансформатор тогунун
экинчи трансформатор тогунун S1 контагына туташтырабыз. Бул аркылуу бизге экинчи трансформатор тогунун обмотканын башталышына ток келип жетет. Жана ошондой эле бул жерде 6-чы контактысынан алабыз. Счетчиктин 6-чы контагын алып, трансформатор токтун оромунун чыгышына, тактап айтканда S2 деген контактысына кошобуз. Бул аркылуу бизге экинчи трансформатор тогунун оромунун аягына ток келип жетет. Ушул аркылуу биздики эки трансформатор тогубуз туташты оромдору. Жана 3-чү трансформатор тогун туташтыруу үчүн биз электр эсептегичинин 7-чи контагын алабыз. Жана трансформатор тогунун S1 контагына кошобуз. Бул тактап айтканда биздин 3-чү трансформатор тогунун обмоткасынын башталышы болуп эсептелет. Бул жерде практикада атайын колечко жасап, шашпастан бекем туташтыруу зарыл. Жана ошондой эле счетчиктин 9-чу контагы токтун трансформаторунун 3-чү токтун трансформаторунун обмоткасынын аягына келип туташат. Бул биздики S2 контагы болуп эсептелет. 3 трансформатор тогубуз келип туташты. Эми бизге электр счетчигибизге негизги 3 фазаны алып келип туташтыруу зарыл. Ал үчүн биз электр эсептегичинин 2-чи контагынан А фазасынын негизги тогу ушул жерге келип туташат. Биринчи кире бериштеги автоматтык күйгүзгүчтүн А фазасын алып келип туташтырабыз. Бул жерде биринчи фазабыз келип жетти. Жана ошондой эле электр эсептегичинин 5-чи контагыбыз бизде Б фазабыз келип электр эсептегичине туташуусу зарыл. Бул жерде 2-чи Б фазабыз келип туташы керек. Практикада да балдар акырындык, тыкандык менен катуу бекем бурап монтаждоо зарыл. Акыркы фазабыз калды. Ал үчүн биз электр эсептегичинин 8-чи контагын бул биздики 3-чү фаза ушул провод аркылуу электр эсептегичине келип туташат. 8-чи контагын автоматтык күйгүзгүчтүн 3-чү клеммасына туташтырабыз. Бул биздики С фазабыз болуп эсептелет. Ушундай жол менен биз электр эсептегичин толук түрдө туташтырып алдык. Эми балдар убакыттын бүтүп калгандыгына байланыштуу биз бүгүнкү сабагыбызды ушу менен жыйынтыктайбыз. Жана ушул эле сабактын уландысын кийинки көрсөтүүдөн көрүп алсаңыздар болот. Сак саламатта калыңыздар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.